и господа, добро пожаловать в Москву, международный аэропорт Домодедово. Имени выдающегося русского ученого Михаила Васильевича Молодца. В целях вашей безопасности просим вас оставаться в своих креслах. Здесь именно что трансплантация будет, например? Что-что? Печень, почка тоже. Печень, почка, сердце, Сердце. легкие. О, 350 грамм. 350 грамм боорыңыз қызыңызға түсіп отырады, да? Болды, жағып қойыңыз. Бизден Ақниет Аманат коомдук фондуна бул мындай айтканда биринчи жолу ушундай тарых болду. Анткени 1 жашка толо элек бейт абызга ийгиликтүү, натыйжалуу, жакшы операция болду да. 8 саат аралыгында мага айтышты, чыңгыз чыкты, реанимацияга алып чыктык, атасы жакшы деп. Андан кийин 11 саатка чейин созулду кызымдын операциясы. Ошо кайрадан эле жаралгандай болду ошол күнү. Кайрадан эле ошол күн болуп. Урматтуу мекендештер, албетте биздин Ақниет Аманат коомдук фондунун мындай айтканда тарых баракчалары жазылып атат да. Я очень рад, что удалось помочь ребенку, поскольку действительно цирроз печени у такого маленького ребенка это жизнеугрожающее заболевание. Без трансплантации печени такой малыш может погибнуть. При этом трансплантация печени является очень эффективным способом для того, чтобы обеспечить ребенку нормальную жизнь. Спасибо. Ассаламу алейкум, урматтуу мекендештер, жалпы кадырман кыргызстандыктар, арбаңыздар. Буйруса кереметтүү Москва жергесинен жалпыңыздарга жылуу салам. Урматтуу мекендештер, бүгүн буйруса май айынын 6-сы. Буйруса 5-6 май күнү биз ушул Москва жергесине келдик. Албетте, сонун жакшы кабар бар. Мен эмне үчүн Москвадагы бул Москванын борбору Шумакова клиникасын сиздер менен бөлүшүп атам. Биз буга чейин боор боюнча Турция жана Индия менен ушул иш алып барып келген болсок, бүгүнкү күндө урматтуу мекендештер бизде Москвада сонун керемет жакшы кабар болуп турат. Эмнеге анткени болгондо дагы 1 жашка толо элек 11 айлык пациентибизди боор боюнча операциядан так мына ушул Шумакова клиникасынан ийгиликтүү боору операция болуп чыкты туугандар. Мына ушундай урматтуу мекендештер, азыр бизге бул больница боюнча бир кыскача маалымат берет. Здравствуйте. Здравствуйте. Как у вас дела? У нас замечательные дела. Мы находимся в Центре трансплантологии имени Шумакова. Это флагман российской трансплантологии. Здесь проводится наибольшее количество трансплантаций печени. Вот. И, собственно, одна из ваших подопечных фонда находится в нашем учреждении, проходит лечение, и мы к ней сейчас пойдем. Хорошо. Наш пациент, ребенок Фатима, как у него здоровье? Сейчас у нее все хорошо, она восстанавливается после операции. Хорошо. Познакомьтесь, Это пожалуйста. директор центра Шумакова, главный внештатный трансплантолог Минздрава Сергей Владимирович Готье. Вся выставка называется «100 вопросов трансплантологу». Она посвящена врачам, которые спасают жизни наших пациентов, пересаживают сердце, почки, печень, легкие. Именно печень, трансплантолог. Сергей Владимирович Готье, да. В год у нас проводится более 100 детских трансплантаций печени. Если можно, я могу уточнить прям эти цифры. Хорошо, потом. Мына ушундай урматтуу мекендештер, урматтуу бир туугандар, азыр бизге больницанын ичин толугу менен буйруса тааныштырат. Сонун бир кабар жана сонун бизди мындай тосуп алуу менен азыр эшиктен мына ушул азыркы врач тосуп алып кирип бараткан жайы, биздин келатканыбыз боюнча кабардар, биздин даныйларыбызды бүт баардыгын алып, бизди азыр бул жакта врачтар да күтүп атат жана
буйруса мана жакшы. Негизи сен ушул 11 айлык пациентибиз кайсыл жерден ийгиликтүү операция болуп чыгат деген ушундай бир кыжаалатчылык болду эле. Жүрүңүздөр эми, урматтуу мекендештер, кирели, пациентибизди көрөлү, акыбалын сиздер менен бөлүшөлү. Кайсыл десеңиздер, 2 ай мурда 11 айлык Фатима деген кичинекей наристебизди бөлүшкөн элек. Ичи шишип, денеси саргайып кеткен. Мына ошол кызыбыз так ушул Шумакова клиникасынан, Москвадагы Шумакова клиникасынан ийгиликтүү операция болуп чыкты. Биз балким алдыга дагы бир жакшы кабар, жакшы жаңылык болуп калышы мүмкүн. Алдыдагы пациенттерибиз үчүн дагы биз ушул больницанын директору менен биз балким келишим, сүйлөшүп дагы калышыбыз мүмкүн. Келечектеги бейтаптар үчүн. Анда эмесе чогуу кирели туугандар. Можно пересаживать вместе. Такие операции называются симультанные. Но это для детей с сочетанной патологией, у которых несколько. Я сейчас приглашу лечащего врача. Hormatly dostlar, mekendештер, biz hazır больницанын içine kirip keldik. Albatta больницанын tartibi mына ушундай. Кадимки не деп коет эле? Бахиладан баштап маскага чейин баардыгын кийип, өзү тосуп алып, больницанын ички тазалыгын көрүп достор. Мына ушундай. Азыр врачтар менен дагы комментарий алабыз. Это педиатр. Она вас проводит к пациентке. Хорошо, спасибо. Ирина Джербетовна, вы тогда проводите, пожалуйста, Ассаламу алейкум. Кандайсың, Чыңгызбай? Денсаулык жакшыбы? Тынчсыңбы? Айтпай этпей эле келип алдым. Больница менен түз байланышып, мына бүгүн саат канчада келип элеңер деп булар сураганан документтерибиздин баарын көргөзүп, кабар бербей эле келдик. Денсаулык кандай, Чыңгыз? Жакшыбы? Кызың кандай? Жакшыбы? Өзүң кантиң? Өзүм дагы жакшы. Такпай эле, кара ушундай эле. Кыйналбай элесиңби? Жок, азыр кыйналбайм. Жакшы элесиң, а? Урматтуу туугандар, баягы денесибиз саргайып кетти деген кичинекей кызыбызга 2 ай 3 ай мурда ушу сиздерден коомдон жардам сурап чыккан бейтабыз мына ушул Азамат Фатимабыз. Биз ушул операция болуп аткан баардыгын кабардар болуп угуп турдук. Кудайга шүгүр, операция ийгиликтүү чыгып, мына азыр атасы донор болуп, боорун берип, мына сонун болуп, мына кыз жана ата сонун болуп отурган жайы. Саламатсыздарбы? Жок, жакшы эле, наоборот. Кандайсыз? Жакшы. Денсаулык жакшыбы? Жакшы. Бул кишини урматтуу туугандар, азыр сиздер таанып айтсаңыздар, ким экен деп. Бул апасын таанып атсаңыздар, апасы Фатиманын. Биз буларга ушул Москвадан келатканыбызга кабар бергенбиз, но больницага бүгүн келишибизди билбеп, бирок саатын так билбейт эле. Азыр түз эле келдик, себеби врачтар өздөрү байланышып, саатынан бери сурап, документтерибизди сурап, бүт баарын азыр келгенибизди тосуп алып, алып кирип келатат, сиздерге кабар бербей калып турбуз. Чыңгыз, урматтуу мекендештер, өзү кыздын атасы, аты Чыңгыз. Негизинен Москвада эле. Москвада көптөн бери эмгектенип, биз кызды коомчулук менен бөлүшкөндө, бала атасы бул жакта болуп, бул жакта аракетин жасап атканда, больница менен сүйлөшүп, жана башка донорлукка даярдык болуп аткан. Биз Кыргызстанда ошол кызга аракетибизди баштаган элек. Мына Кудайга шүгүр, атасынын ошол донорлукка бүт эмелери, кан группалары, денсаулыгу туура келип, можно туура келип, мына азыркы учурда кадимкидей донорлукка жарап, азыр канча саат болуп калды? Операция боюнча бир кыскача айтып кетиңизчи. Операция боюнча 6 сааттай операция болуптур. Андан сырткары 4 саат реанимацияда жатып, анан бул жака сразу палатага отурушту. Ошол буюрса жакшы, операцияны кирип барарда албетте коркуп жакында нерселер болгон. Кантип эле болот? Боорду кантип берем деген нерселер болуп, ушул өзүнчө бир тележка жаткан немебизден башка жака которуп, өзүнүн көп кийимдери бар го.
Кезіп атқанда уже бірдемелер башталып элечи сезімдер. Жақсы берсі, әлхамдулилlah. Аллаға мен мәртебе шүкір. Алланың жардамымен шықты. Мен ешнәрсе сезгендер жоқ болса, шу келіп анан остардым. Жақсы берсі, бүгін бір жұма болып атат уже операция болғанымызға. Аз самостоятельно тұрып, басып, қыбырап, тамақ жеп жүріп. Соның жылыш жақсы. Өзіңді ахуалы кәдімгідей. Соны тұрып, деме қайра жатқанда шу тартылып жаққа тигілген жерлер ауыр болса, так соны жеңіл өтіп кетті. Жеңіл өтіп кетті. Кәдімгідей. Фатима қанчанчы балаңар? Үшінші балаңар. Өзің қаншадасың жаш? 31-демін. 31-десің, а? Негізі бұл бағандай билинбей келген сыноо болду жана бүгүнкү мындай натыйжадагы мындай Алладан берилген билинбей эле келген бир жеңилдик болуп калды болуш керек сиз үчүн. Кандай дейсиз? Ошондой эле болду го дейм. Алла тараптан келди да бул. Себеп буга чейинки улуу кызы 8-де, уулубуз 6-да. Алар ден соолуктары абдан сонун. Жакшы эле. Жакшы. Мектепке барышат, кичинекей садикке барат. Бул Алла тараптан келген сыноо болду да. Алланын өз оорусунда берди, шифасын да алхамдулилlah. Көрсөтүп аткан убагы азыр. Түшүнүктүү. Мен бир мындай ичкиңизди мындай эме кылсам болобу күн көрсөм? Өзүңүз мындай этияттап, абайлап бир көргөзүп бериңизчи. Урматтуу туугандар, мекендештер. Алып койгон да. Негизи бул жактан өттүр да. Бул жерде камера болгон дейт, ошол жактан фирк инструменттер анан бул жерден ушу мынча кесилип. Түшүнүктүү болду. Түшүнүктүү. 350 граммдай боор. Бул 350 грамм. 350 грамм бооруңуз кызыңызга түшүп отурат, Кыз канча эме болуп калды килограммы? 8 килограмм 200 грамм менен кирген. Азыр таразага салып элекпиз. Азыр кормление меден берилип атат могул жактан. Анан смесь ичпей койду да. Мен баягы дайыма эмизип баккан үчүн 4-5 күндөн кийин кайра эле эми болду да. Азыр эмчек менен эмип багып атабыз. Бирок смесь булар бергиле деп атат да. Бирок ичпей атат. Чоңоюп калыптыр да, акылына кирипчи кызым эч. Азыр ошо. Кандай ичи, кандай? Азыр ачып көрсөтөм. Уктуп атат да. Кол менен кармап тартат, оорубайт окшойт деп күлөм. Азыр болду, жаап кое бериңиз. Урматтуу туугандар, мына Аллах Таала кыздын ушул шифасын ушул Москвада насип кылган экен да, буйруган экен. Фатима кыз, кечирип койчу, ыйлаттым, Кандайсың? Жүзү агарган сизге билинет. Билинип калыптыр, Можешь включать свет. Мурда сарысын көргөнсүздөр. Ушундай болду. Кадимки агарып. Болду, сорот бериңиз. Урматтуу туугандар, мекендештер, мына ошол биз Москвадагы Шумакова клиникасында турабыз. Албетте биздин буга чейинки пациенттерибиз бүт баягындай взрослыйлар болгон болсо, мына биринчи жолу 1 жашка толо элек кичинекей наристебиз ушул боорунан алмашуу пересетка операциясы жасалды да. Бул биринчи жолу биздин Акниет Аманат коомдук фондуна бул мындай айтканда биринчи жолу ушундай кандай десем тарых болду. Анткени 1 жашка толо элек бейтабыбызга ийгиликтүү, натыйжалуу, жакшы ушундай бир мындай операция болду да. Анткени результат жакшы болду, Кудайга шүгүр. Мен бул клиниканы булар өздөрү буга чейин бейтаптар менен да баарлашып, Кыргызстанда бир нече бейтаптар, жаш балдар операция болгон экен. Өздөрү табышты. Анан мен бул жакка кандайдыр бир мындай ишендим, бирок кичине чозулуп атканда ушу Индия, Турция менен сүйлөшсөмбү деген да ою кетип атты. Бирок Аллага тапшырдык. Ошо Алла Таала балким ушул жакка насип кылаттыр деп ишендик элек. Кудайга шүгүр, азыр ийгиликтүү операциядан чыгып,
Мына азыр бир жумага жакын 5 күн болуп калды. Мен операция күнү бул жерде болмок элем, бирок Кыргызстанда ушу белгилүү бир иштер менен болуп, убагында учур ушу больница операция убагында келе албай калдым. Бирок Кудайга шүгүр, угаттык, сурабаттык, операцияга кирип кеткенден сыртка чыкканга чейин бүт апасынан кабар алып турдук. Сурап турдук, мен сиздерге келип жайынан бөлүшөйүн деп. Атасынын бир сонун керемет жакшы сөздөрүн силер менен бөлүшүп берейин. Жакшы керемет бир ак батасын алып берейин деп, мына баладан, Фатимадан өз көзүм менен кабар алып кетейин деп азыр Москвага келип турган жайым. Чыңгыз мырза, эми эл деген эл да, мына караңыз, элибиз ушул сиздин кызыңызга мындай өтө эле чозбостон, узаккыбастан, тездик менен эле ушу каражатты, жардам чогултуп берип, мына дароо себепкер болуп Москвага жөнөтүштү да, мындай айтканда. Бунун баардык эл, биздин Акниет Аманат коомдук фонду жонунан көпүрө болуп калды. Мына ушул эли журтубуз 3 миллион рубль каражат деп сурангансыз, мына ошол толугу менен чечилип, ушул жерге келип операция болуп чыгып турасыз, мына урматтуу Чыңгыз мырза. Эми эл журтубузга бир сонун, бир жакшы сөздөрүңүздү, эл журтубуз менен бир өзүңүздөгү ошол эмоцияңызды, эл журтуңуз сизге мындай кайдыгер карабай кол сунганына болуп аткан сезимдериңизди бир бөлүшүп бериңиз. Баардыгы мына ушул сөзүңүздү күтөт чындыгында. Анткени Аллах Таала ушул сыноодогу инсандын, ооруп аткан инсандын дуасын кабыл кылам дейт. Сиздин дуаңызды канча инсандар күтүп атат. Биринчиден баарыңыздардан Алла ыраазы болсун. Сиздердин жамаатыңыздарда дагы ошо кыргыз элиме ошо толкунданып турам азыр бирдеме сүйлөй турам сөзүм деле. Алла ыраазы болсун баардыгынан. Эң башкысы ошо наристелер оорубасын экен. Биз кеңпейир ушу аябай кереметтүү кыргыз элибиз. Кантип десек. Абдан ыраазы нерселер болду да. Абдан сонун нерселер болду. Бул дүйнөдө жок да мындай. Ооба, бул нерселерди кандай десек, күтпөгөнбүз да албетте. Бул кандай чогулат экен, эмне болот экен, бул чогулабы, чогулбайбы да деген нерселер болгон да. Баардыгы ошо Алланын жардамы менен болуп, альхамдулилля. Сизди мен анда көпкө кыйнабайын, дагы бир больницадан чыкканыңызда бир жакшы сөздөрүңүздү алып берем, Түшүндүм. Урматтуу мекендештер, апасынан дагы бир жакшы сөзүн алабыз азыр. Негизинен операцияга кирип кеткен учурда кандай бир эмеде турдуңуз? Сыртта күтүп отурдуңуз да. Ооба, күтүп. Кыздын чыгышын, ийгиликтүү чыгышын күтүп аттыңыз, Ошол күндү мындай кичине бир бөлүшүп бериңизчи. Ошол күнү бул жакта туугандарыбызды эч кимди да киргизбейт экен. Мен өзүм гана ушул жерде ушул палатадан чыгарган жок. Алар башка жакка алып кеткенде биринчи жолдошум алып кетти 1,5 саат мурда. Кызым экөөбүз отурдук, Кудайдан тиленип, дуа кылып отурдук. Андан кийин 1,5 сааттан кийин 8 саат аралыгында мага айтышты, Чыңгыз чыкты, реанимацияга алып чыктык, атасы жакшы деп. Андан кийин 11 саатка чейин созулду кызымдын операциясы. Ошол кызым жакшы, реанимацияга котордук, Фатиманыкы биз планировать эткендегидей болду, эч кандай осложнение болгон жок деген сөздү укканда анан өзүмө келдим. Ага чейин ой деген ой нерсе экен да, ар түрдүү нерсе ойлонот экенсиң. Ошентип Алладан гана тиленип отурдук. Ошо кызым азыр Кудайга шүгүр, сарылары кетип, күндөн күнгө өзгөрүш болуп атат. Жылыш болуп атат. Жылыш болуп атат. Анализдери, УЗИлери жакшы чыгып атат. Ошо кайрадан эле жаралгандай болду ошол күнү. Кайрадан эле ошол күн болуп, кызым ошо жакшынакай болуп калды. Жүзүнөн негизи азыр бул жерде канча күн жатып калат экенсиздер да больницада? Бул жерде 4 ай жаткандар дагы бар экен. 21 күндө чыккандар дагы бар экен. Баланын состояниясына карайт экен. Донорду кийинки жумадан чыгарабыз деп атат. Донор уже жакшы сезип калды. Бүгүн дарылары бүттү, уколдору бүттү. Буга укол дарылар ушинтип коюлуп турат суткасында. 1 саатка уруксат берет. Ооба, суткасына уруксат берет. 1 саатка алып чыгып, УЗИге салып келебиз, айлантып келебиз. Андан кийин кайра ушу кормление күнүгө 2 малдан анализ алат экен. УЗИ кылып, кирип тартып кетип атты 2 малдан башында. Бүгүн өзүбүз барып баштадык. Ошентип анализин көрөт экен, Фатиманын анализин көрүп, ошого карап дарыларды кошот экен, алганын алат экен, анан ушу баланын состояниясы жакшы болгон күнү чыгарышат экен. Азырча 1 ай деп айтып атышат. Бул ушу желчь
калбай жанагы калганча баягы видеодо бизде гепатит деп түшүнүп алышыптыр да, өткөнкү видеодочу. Бизде гепатит жок. Кызымда дагы гепатит жок булдачы. Мунун өтү жок төрөлгөн экен. Мен төрөгөндө Жалал-Абадтагы врачтар сомнение кармашкан, бирок так айтышкан эмес да. Кайра УЗИ кылып, мындан өтүп турат, бар экен деп чыгарып коюшкан. Азыр операция маалында мага врач түшүндүрдү, мунун өтү жок экен, бирок өт каналы бар экен. Ошо өт каналын азыр мына дренажер кылып, муну сайып, ошо өттөн чыккан суу экен да бул, желчь экен да. Ошо желчный пузырьдан ушинтип ушул суу түгөнгөндө уже чыкпай калганда бала жакшы болот экен, анан чыгарат экен биздечи, ушуну алганда. Түшүнүктүү. Урматтуу мекендештер, мына жалпы Жумурай журтка ыраазылык билдиребиз албетте. Урматтуу туугандар, карагыла, мына сонун ыйлабай, таң калып сиздерге тили менен ыраазылыгын айта албаса дагы жүрөгү менен, көзү менен ыраазылыгын билдирип турган кичинекей Фатиманы көрүп атасыздар, караңыздар. Албетте ушул Фатима кызга салым кошкон жалпы Жумурай журттан, кыргыз элибизден, мекендештерибизден, айылдаштарынан, жалпы биздин Ак-Ниет Аманат коомдук фондунун жааматынан, анан ушул баягы сбор чогулбай Москвага келгенде бир аз дагы биртке чогула элек 3төн бири, 4төн бири калды деп атканыбызда, албетте бул жакта жанагы Айпери Канатбек кызынын жааматы менен биригип, мына ушул аябай жакшы жардамын берип, мындай айтканда сборду толугу менен жаап бергенге жардам беришти. Алла ыраазы болсун Айпери Канатбек кызы жааматыңыздардан. Кыскасы кимде ким ушул бизден кичинекей кызыбызга салым кошкон болсо, Аллах Таалам баарыңыздардан эки дүйнө ыраазы болгон болсун. Албетте урматтуу туугандар, эл журтубузга бир сонун сөзүңүздү айтып бериңиз эми бир кыскача. Ооба, ошо башынан башталганда эле бир эле адамдан 20.000 сомдон 3 сомго чейин түшөттү да. Эми ошол деген ушул кызды көрүп, ушунун өмүрүн сактап калайлы, ушул жакшы жаркын жашоодо жашасын деп ар бири салымын кошот. Баардыгыңыздарга терең ыраазычылык билдирем. Аллахым ыраазы болсун. Ушул кызыма бактылуу жашоо тартууладыңыздар. Bundan кийин ушу толук оорусу жакшы болуп кетсин деген ниетте ар бириңиздерге дуа кылып жатабыз. Сурагандар до сих пор эле сурашат, телефондон чалып сурашканы бар, сүрөтүн сурагандары бар, кыжалат болуп. Бул ушу бир 3 ай болуп кетти да. 3 ай болуп кетти, ошо чозулуп калды. Донордун анализин аябай көп сүрүштү да. Көп бириме бир карашып, ошо ар бириңиздерден Аллахым ыраазы болсун. Рахмат. Урматтуу мекендештер, албетте биздин Ак-Ниет Аманат коомдук фондунун мындай айтканда тарых баракчалары жазылып атат да. Мен ишенем, ушул кыздар, ушул пациенттер эртең биздин китепчебизге, Ак-Ниет Аманат коомдук фондунун китеби жазылып калат учурда. Мына ошол учурда ушул биздин каармандарыбыз, бейтаптарыбыз учуру келип, мамлекет башкарган, мамлекетке салым кошкон, кызмат кылган, салиха, дини исламга кызмат кылган, мен ишенем бул кыздар мыкты ушундай медиктер, мыкты ушундай министрлерге чейин жетсе экен деп ушундай Кудайдан дуа кылып суранып элем. Албетте ошол күндөргө чогуу жетебиз. Жана ошол күндөргө сиздер себепкерсиздер иншалла. Рахмат баарыңыздарга. Тынч болуңуздар. Биз дагы больницадан чыккандан сиздер менен байма-бай бөлүшүп турабыз. Буйруса, баардык келечектин баардыгы алдыда туугандар. Негизгиси жакшы. Өз көзүм менен көрдүм. Москвада дагы 3-4 күн болом. Дагы сиздер менен бөлүшүп турам буйруса. Рахмат баарыңыздарга. Ассаламу алейкум. Анан кыздын чоң энеси бул жакта. Чоң энесинен дагы сиздер менен маалымат бөлүшүп турабыз. Я очень рад, что удалось помочь ребенку, поскольку действительно цирроз печени у такого маленького ребенка это жизнеугрожающее заболевание. Без трансплантации печени такой малыш может погибнуть. При этом трансплантация печени является очень эффективным способом для того, чтобы обеспечить ребенку нормальную жизнь. Вот. И в данном случае донором у нас была мама, да, насколько я помню. Вот. Мы сделали мини-инвазивную лапароскопическую операцию. Она хорошо ее перенесла, уже выписалась. В общем-то, у них все хорошо. Ребенок тоже поправляется. Конечно, операция это 25% успеха. Очень важно послеоперационный период, препараты, потому что пациент всю жизнь должен принимать иммуносупрессивные препараты, вести определенный образ жизни и так далее. Мы делаем большое количество таких трансплантаций, больше 100 подобных операций. Для граждан России эти операции бесплатные. Но если речь идет не о гражданах России, да, как вот в этом случае, да, о гражданах Киргизии, то эта операция, соответственно, стоит довольно больших денег.
Но, с другой стороны, меньше, чем ежели, допустим, ехать оперироваться в Европу или в Турцию там, и так далее. Хотя результаты при этом сопоставимы более чем. Вот. Ну, вы, наверное, сами видели, да, как ребенок себя чувствует, как мама себя чувствует. В целом, я думаю, что мы плотно сотрудничаем с Министерством здравоохранения Киргизии, в частности, да, я бывал в Бишкеке, мы рассматриваем возможность выполнения операции в Киргизстане. Может быть, пока что еще не маленьким детям, потому что это особая сложность и особая ответственность. Но я думаю, что в ближайшие несколько лет по поручению нашего Министерства здравоохранения и в сотрудничестве с Министерством здравоохранения Киргизии, я думаю, что мы запустим совместную программу, чтобы трансплантационная помощь была доступна и в Киргизии тоже. А пока возможность выполнять операции и детям, ну и в принципе взрослым, здесь, в России, она существует, и мы рады сотрудничать, поскольку есть ряд преимуществ, и самое главное – это отсутствие языкового барьера. Большинство людей в Киргизии прекрасно говорят по-русски. Менталитет очень похожий. Это все постсоветские страны. И поэтому коммуникация, она в этом плане облегчается. Наши доктора всегда на связи. Если вдруг что-то происходит дома, да, мы всегда можем связаться. Вот, поэтому у нас есть пациенты из Узбекистана, из Казахстана, из Киргизии. И пациента после трансплантации, он должен периодически приезжать на контроль, смотреть концентрацию препаратов в крови, получать рекомендации и так далее. Вот, поэтому это сложный большой путь, но у нас большой опыт в этом направлении. Я думаю, что это очень хорошее и полезное дело. Здесь, в общем, здесь печень, почка и еще что это трансплантация будет? Какие трансплантации тут выполняются? Здесь выполняется весь спектр трансплантации в нашем центре, Национальном медицинском исследовательском центре трансплантологии искусственных органов. Выполняем все существующие варианты трансплантационной помощи. Проблема в том, что мы можем выполнять трансплантацию сольных органов от посмертного донора только гражданам России. Если речь идет о родственной трансплантации, а родственная трансплантация может быть чего? Печени, мы можем взять часть печени, мы можем взять почку у прижизненного донора, ну и, собственно, все. Вот. Ну, иногда там часть кишки мы можем тоже взять для трансплантации. Ну, в общем-то, поэтому мы ограничены вот такой помощью, да. Если говорить о том, какие здесь еще операции выполняются, это и поджелудочная железа, и трансплантация сердца, трансплантация легких и так далее. Вот, поэтому тут мы говорим именно о возможностях прижизненного донорства, поскольку, согласно российским законам, претендовать на органы от посмертного донора. Взрослые тоже у вас будет трансплантация, да? Да, конечно, мы делаем трансплантацию взрослым и детям. Печень. Да. Печень, например, трансплантация, цена открыта, можно сказать, или как? Я не знаю, честно говоря, цены периодически меняются, но я могу сказать, что цены конкурентоспособные. То есть трансплантация органов не гражданам России, она, я сейчас точно цифры не назову, потому что я не знаю, но по порядок цен там примерно такой же, как в Индии и Турции, может быть дешевле. Понятно. Наши пациенты Фатима, донора, например, сколько процента донора получилось? Я понял. Какое количество печени мы забрали? Примерно 20%. 20%? 20% это очень немного для взрослого здорового человека, и поэтому такая операция переживается достаточно быстро и легко. Вот. Для взрослых пациентов мы берем где-то 60-65%.
Но тут очень важный момент. У нас очень строгие правила для донорства печени. Только абсолютно здоровый человек может быть донором части печени. То есть мы оцениваем все. Общий уровень здоровья, мы оцениваем индивидуальную анатомию печени, поскольку мы все разные. У кого-то большие уши, у кого-то маленькие, да? Также и в печени. У нас всех совершенно разные индивидуальные анатомии. Поэтому очень важно, чтобы анатомия конкретного донора подходила для реципиента. И наоборот. Это нужно для того, чтобы операция была максимально безопасной для донора. Понимаете, да? То есть, поэтому у нас очень строгие критерии отбора доноров, и если мы видим малейшие риски для донора, мы такого донора рассматривать не будем. Кстати говоря, об этом мы часто отличаемся. Иногда, допустим, если какая-то сложная анатомия у донора, мы скорее откажемся от такого донора, нежели чем, допустим, наши коллеги из других стран. Но мы ориентированы в первую очередь на результат, понимаете? Для нас очень важен результат и дальнейшее благополучное патронирование. Ну, это обычная стандартная операция. Мы вот 3-4 операции таких мы в неделю выполняем. Я вам сейчас точно не скажу, но обычно донора мы оперируем 3-4 часа, у меня реципиента 6-8 часов. Понятно. Ладно, тогда всем команды спасибо огромное. Счастливо, не болейте. Спасибо большое. Наши фонды Ахниет, Аманада, благодарю вам. Спасибо большое. Спасибо большое, и мы рады помочь, и мы рады быть полезными нашему братскому народу. Спасибо. Спасибо. Не болейте. Biz kettik andamız edi. Fatima kız. Жақсы қалап пока. Мен да шығып кеткеніме чейін балким да бір келіп кеткен әрекет қылама. Сізге балдар. Я? Қожы, а? Шыңызбай жақсы қалды. Тыныш болды. Байланышып тұрабыз бұйырса, а? Өзіңіз жақсы қаралды, а? Хабарлашып тұрабыз. Сарсамалы болула, қызға Құдай шифасын берсін, сілерге да Құдай шифасын берсін. Бұндан кейін оору ағылы, жамандықтар болбосын. Ушул больницанын жааматына да рахмат. Азыр биз врачка кирип, жолугуп, операция өттү. Негизи эле ушу больница боюнча дагы толук сурап чыктык. Негизинен жакшы күчтүү эле больница экен менин көз карашымда. Себеби көптөгөн бейтаптар операция болгон дейт, вузурусу да жасайбыз дейт. Кыскасы жакшы эле жерге Кудай силер жөнөткөн экен негизинен, а? Жакшы болуп кеткиле, э? Жакшы, кожо. А? Эй, сен кара. Бул тушка. Мейлі да, жақсы қала? Қана гүл қойшы. Жақсы қана. Пока. Мейлі, жақсы қала. Сол қалып бұйырса. Жақсы қала. Гүл болып жалпы. Урматтуу мекендештер, биз азыр больницада врач-хирург менен өзүнөн ошол сиздерге толук жана интервью алып бердик. Биздин пациентибиз боюнча кандай операция жасалды, кандай болду, анын баардыгын сиздерге түшүндүрүп берди. Жана бул жерде эмне операция болот, эмне трансплантация болот, анын баардыгын мына сиздерге ошол врачтарыбыз чындыгында жасайт экен, анын баардыгын азыр түшүндүрүп берди. Мына ушундай достор, мекендештер, Аллах Таалага чексиз мактоолор жана шүгүрлөр болсун. Негизинен бул больницанын башкы директору Сергей Владимирович экен. Ушул жааматты, ушул коллективди чогултуп, ушул жерде аябай сонун трансплантация операциялары жасалат экен. Урматтуу туугандар, мекендештер, албетте биз эмнени айтабыз? Жалпы ушул биздин пациентибизге жардам берген, кол сунган эли журтубузга терең ыраазычылык билдиребиз. Азыр биз
биринчи жолу жаш наристелер операция болчу, бирок боордон болгон эмес эле. Биринчи жолу боор трансплантациясы жасалган. Мына ушул Москва борборунан Шумакова клиникасынан ийгиликтүү операция чыгып, ийгиликтүү операция болуп, мына азыр биз ушул те жогоруда жаткан Фатима кызыбыздан кабар алып, врачынан дагы толук интервью алып чыктык. Алла разы болсун баарыңыздардан. Биз Акниет Аманат коомдук фонду сиздердин кызматыңыздардабыз. Дайыма биздин Акниет Аманат коомдук фонду менен ушундай жакшылыкта жарыша бериңиздер, жакшылыктын жарчысы боло бериңиздер. Бул кыска өмүрдө ушул жакшылык жасаганыбыз калат, урматтуу туугандар. Жакшылык жасаганыбыз гана калат. Бул жакшылык менен акыретте чындыгында соодалаша турган күн келет, учур келет. Ошондуктан туугандар, дайыма алуучу эмес, берүүчү колдордон кыла берсин Аллах таалам баарыңыздарды. Эч ким эч качан оорубасын. Ушул Фатима кыз да жакшы болуп кетсин, Салым кошкон, жардам берген баарыңыздардан Аллах таалам эки дүйнө разы болсун. Биздин Акниет Аманат коомдук фонду менен сөзсүз биргеликте кызматташыңыздар. Фонддун YouTube каналына катталганды унутпаңыздар. Жана биздин Акниет Аманат коомдук фонду алдыда дагы да көптөгөн пландарыбыз, келечек пландарыбыз бар. Негизгисинен Аллах таалам эч качан шерменде кыла көрбөсүн. Аллах таалам дайыма ушундай жакшылыктын жарчысы кылып, жакшы иштерге себепкер кыла берсин. 300дөн ашты ушул биздин Фатима кызыбыз. 300дөн ашык бейтаптардын ден соолугуна себепкер болуп турубуз. Бунун бардыгына биринчиден Алла, экинчиден биздин кайрымдуу берешен элибиз себепкер, иншалла. Аманчылыктарда көрүшкөнчө, тынч болуңуздар. Кайрадан ушул Москвадагы Шумакова клиникасынан жалпыңыздарга жылуу салам. Салам алейкум.